Кыргызстандагы белгилүү Nazar News KG сайты чыгарган материалга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ак үй Шыбырт жалаң кыздардын кыздыгына кызыккан кыргыз депутаттары Кыргызстан алакандай калк болгон менен кызыктарга бай. Ак үй тарапка көз чаптырсак же кулак түрсөк, укмуш төөсү жоргодон ашат. Акыркы жылдары Жогорку Кеңештин эл арасында болгон абырою өтө төмөндөп, Куудул Тынар Курбаналиев тарабынан эл өкүлдөрү 120 кой аталса, атактуу саясатчы Айым Чолпон Жакыпова Жогорку Кеңештин депутаттарын чоң жыйынында депутаттар жатып беришти, эми сатып беришет деген эсибизде. Так ошол Жогорку Кеңеште орун орчундо, тепсе тебилбеген саясатта өзүнүн орду бар акылдуу. Эл өкүлдөрүн санасаң баш бармактан чыпалакка жетпейт. Тилекке каршы акыркы жылдары Ак үйдүн имаратында башы баралар эмес, акчасы барлар тоодой үйүлүп, ачык сөздү айта албай, Жогорку Кеңештин жыйынында томсоруп олтургандары толтура. Баса бизге жеткен маалыматтарга таянсак, ушул аптадагы Жогорку Кеңештин бир депутаты айгыр экен. Дегенибиз жалаң эле жапжаш мөлтүрөгөн кыздардын кыздыгына кызыгат деп уктук. Кыздыкка көзү кызарган эл өкүлү кыздыгы бар кыздар менен гана жатып, бир түнгө 2000 же 3000 акча долларын сарптайт. Мынасыга акчанын көптүгү депутаттын айгырдыгы. Урматтуу айгыр эл өкүлү, макаланы окуп отуруп чочуп кетишиңиз мүмкүн. Үй бүлөңүздүн кызыкчылыгы үчүн аты жөнүңүз аноним болуп кала берет. Акчаңыз канчалык көп болсо, кыйынчылык менен араң жашап жаткандарга нанга акча берсеңиз сооп болот дейбиз да. Калганы өзүңүздүн ишиңиз. Көп тамак жесең деле кекире бересиң. Секире бергенден деле тиги дүйнөдө зыяны көп дешет го молдокелер деген Nazar News KG сайты. Каналга катталып лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Соңку жаңылыктар биз менен.